Салам достор, Түштүк Кореядан салам жолдоп, мен Мусажан уулу Талайбек. Достор, өзүңүздөр билгендей, бул коронавирус чыккандан бери Кыргызстандан Кореяга меккендештер аз келип аткан жумушчулар. Мына быйыл 2022 жыл 19 январ. Кечээ 18 январ биз биринчи рейс болуп учуп келдик. Жыл жаңырып 104 бала келдик. Анын 6-ы 5 жыл бир заводдо иштеген соңшилдер. 98-и болсо жаңы контракт менен келгендер. Биз азыр карантиндебиз 10 күндүк. Бул карантинибиз $1100 болуп калды. Эми сиздерге мен комнатаны көрсөтөйүн. Биз Чонан деген шаардабыз. 98 бала болсо башка шаарда, Кёнгидо. Биз Чуңчоң Намдо областында. Балкон ачылбайт экен. Себеп сыртка чыкканга болбойт бизге. Бир 15 сантиметрдей ачылат ушулга жерге чейин. Андан ары ачылбайт. Себеби биз чыкпайшыбыз керек. Таза аба киргизиш үчүн эле кичине ачылат экен. Эми бул комната. Бул биздин зал. Ушул зал, бул менин буюмдарым. Бизге бул жактан температураны өлчөгөнгө ушуну калтырыптыр. Мындай самындан 4-төөнү, бирөөсү бул жакта. Паста, щетка, бритва, одноразовый. Ручка, маскадан эко, анан кофе, тифал. Ушундай. Бул биздин тамак, түшкү тамак. Тооктун эти, картошка, кимчи, сеу, банан, суп, пап, күрүч. Анан мындай суусундуктардан бири. Ушундайдын күнүнө бирден берет. Ар бир тамакка бирден кошуп берип атат. Андан сырткары мондай сууларды даярдап коюптур бизге. Бул биздин кечээ түнү келгенбиз бул жакачы. Түнү жетип келип, ошол түнкү тамак менен эртең мененки. Холодильниктерде эчтеке жок экен. Бул жактан киребиз. Биз 6-этаждабыз. 6-этаждын 606 комнатасында мен. Бул жак санузел. Бүт шарты менен бумагаларына чейин бар. Шампунь. Бул жакта да бир комната бар экен айткандай. Буну ачканга болбойт экен. Бул жакта менин бут кийимим салып койгом. Ушундай киргенде зал. Бул жакта кухня, студия да бул. Зал менен кухня бир. Бул жак жатакана. Биздин мен жаткан жери. Ар бир комнатага бирден киши салган. Бул жакта ачылбайт. Бул жакта менин формам. Кыргызстандан кийип келген. Ушундай формада келдик. Бул мен. Мен Кыргызстанда жүргөм. Контрагым бүтүп, кайра заводун чакырып келдим. Санузел дагы бир. Бүт шарты менен полотенцелер. Ошол өзүңүздөр билгендей мен Кыргызстанда болчумун. Апрелде баргам. Кайра 9 ай дегенде келдим. Жолдор ачылып. Ушул достор. Дагы айтпай кеткен нерселерим болсо жазсаңыздар, жазып коем. Суроолор болсо дегеним. Ушу сиздер келсеңиздер да ушундай комнатага түшөсүздөр эгер соңшил болсоңуздар. Эгер жаңы келсеңиздер, шарттары бир аз башка болушу мүмкүн. Мисалы, мен жаңы 98 бала келген, түшкү тамакка күрүч бербептир. Ушундай эле тамак келиптир. Суп, анан күрүч жок болчу экен. Айтышты, ошентип. Биз соңшилдер бир аз өзгөчөрөөк окшойт. Могу толтура күрүч берди. Эртең менен кечинде бүт берип атат, ушундай күрүчтөнчү. Курсактар буюрса ток. Эгер сиздерде чартейный рейс болот деп атат февралдачы, келип калсаңыздар,